Бүгүнкү темабыз жумуртка тоочулар класчасы. Бул табышмактуу жаныбарлар маммалия классынын өкүлдөрү. Маммалия классынын, башкача айтканда, сүт эмүүчүлөрдүн. Бул жаныбарлардын өзгөчөлүгү баардыгы кичинекей материкте Австралияда жайгашкан. Ошондуктан буларды эндемик деп атайбыз. Эндемик деген термин ошол эле бир эле жерде жашаган жаныбарларды билдирет. Демек, суроо пайда болот: кайсы жаныбарлар жумуртка тоочулар классчасына кирет? Сүрөттө көрүп тургандай, булар ехидналар. Ехиднанын баласына көңүл бургула. Экинчи топ бул өрдөк тумшуктар. Сүрөтүнө карап көрсөңөр, тумшугу аябай өрдөктүкүнө окшош. Экинчи өрдөккө окшоштугу бул буттарында калакчалары жайгашкан, жаргактары жайгашкан. Баласында көңүл бурсаңар, баласында жаргактары жакшынакай көрүнүп турат. Тумшугу дагы өрдөктүкүнө окшош. Демек, булар сууда жашашат. Мунун белгиси бутундагы жаргакчалары. Эми бул табышмактуу жаныбарларды карап көрөлү. Биринчиси, өрдөк тумшуктан баштайлы. Өрдөк тумшук биринчи баласы жумурткада жаралат. Жумуртка, кадимкидей эле жумуртка. Жумуртканын сырты кальций менен капталган. Атасы менен энеси кездешкенде түйүлдүк пайда болот жумурткада. Анан ал өрчүп, түйүлдүк жумурткада өрчүйт. Анан өрчү стадиядан кийин мындай жакшынакай кичинекей баласы жумурткадан чыгат. Негизи бул табышмактуу жаныбарлардын узундугу, чоң жаныбардын узундугу 30-45 сантиметр. Куйругунун узундугу 10-15 сантиметр. 10-15 сантиметр. Териси баалуу болуп саналат. Көңүл бурсаңар терисине, бул эң баалуу. Ошондуктан мунун эң негизги душманы адам болуп саналат. Кайсы жерде жашайт деген суроо пайда болот. Булар өрөөндө, тоодо жашайт, бирок ийиндери сууга жакын болот. Эми ехиднаны карайлы. Ехиднаны карап чыксаңар, айырмасы булардын өзүнчө мындай органдары бар экен. Ехидна. Бул дагы Австралиянын эндемиги болуп саналат. Себеби мурда белгилеп кеткендей, Австралияда гана жашашат. Жашоо чөйрөсү өрдөк тумшуктайт эле. Өрөөндө жашашат, токойдо, таштар арасында. Өрөөн ташты болуш керек. Таштар арасында. Бул жашоо чөйрөсү. Эми узундугун салыштырып көрсөк, өрдөк тумшукка караганда алар чоңураак, 50-80 сантиметрге чейин жетет. Куйругу кыска. Тикенектерине көңүл бургула. Бул кумурскалар менен азыктанышат. Жалаң эле кумурскалар менен. Карап көрсөңөр, кадимкидей эле биздин кирпич чеченибизге окшоп кетет. Бул кирпич чеченге окшоштугу эмне менен экен?
бул тикенектери бар. Анан кадимки кирпич ичинде эле курт кумурскалар менен азыктанышат. Тили узун болот, былжырлуу, илешмей келет. Аны менен кумурскалардын ийине кирип туруп, тилине жабышыптырып, анан азыктанат. Ошондуктан буларды башка аты кумурскачылар. Башка аты кумурскачылар. Температурасы кандай болду экен? Адамдыкы температурасы 36,6 болсо, булардыкы 25-36 градус. Клоакасы бар, арткы тешикчеси. Бул аркылуу сийдик жыныс органдары ачылышат. Ургачысы толук өсүп жетилбеген 1-2 жумурткасын тууп, анан боорундагы баштыктарына салып алат. Демек, өрдөктүн ушуктан айырмаланып, буларда сумкасы бар экен, же болбосо баштыкчалары. Баласы энесинин баштыгында өрчүйт. Жумуртка чегилет, андан чыккан кийин балдары ошол эле баштыкта калып, энесинин сүтү менен азыктанышат. Ошондуктан булар маммалия классына өкүлдөрү. Себеби булар да сүтү менен багат экен. Балдардын ийнелери, мына биринчи чыкканда көңүл бурсаңар, ийнелери жок. Кийин чоңоюп, энесиникиндей ийнелери пайда болгондуктан алар баштыктан чыгып кетишет. Эки тукумдун түрлөрүн салыштырып карасак, окшоштугу көп экен. Биринчиси жумурткада өрчүйт экен экөө тең. Окшоштугу деп жазып алалы, окшоштугу. Экөө тең жумурткада өрчүйт. Экөө тең кичирээк болот салыштырмалуу башка жаныбарлардан. Мисалы, Австралияда эле жашаган кенгуру менен салыштырсак, кичирээк размери. Айырмасын дагы бир сир айтып кетели. Бул ехидналарда могу жеринде кийин ургачысында сумкалары пайда болот экен, баштыкчалары. Мына ушундай табышмактуу жаныбарлар Австралияда жайгашкан. Дагы бир терминди белгилеп кетели. Силер азыр реликт деген термин менен таанышып кеткиле. Реликтер кимдер? Реликтер бул жаныбарлар байыркы сүт эмүүчүлөрдүн калдыктары. Азыр алар жок болуп кеткен. Алардын ордуна ушу байыркы сүт эмүүчүлөрдүн калдыктары. Ушулар калышкан. Байыркы сүт эмүүчүлөрдүн калдыктары. Эгерде силерге суроо берсе, ушу жаныбарлар кезигеби? Жок. Алар эндемик болуп саналышат. Австралияда гана кездешкен. Ошого карабастан, алар бүт баары сүт эмүүчүлөр классына кирет. Мына ушундай кызыктуу жаныбарлар жөнүндө маалымат алдыңар.